Эх, достор, эми тамак жасап баштасам, канем жеңге шаурма жасап берейин деп калды. Сүйүнгөмдөн ашкананын баарын өткөрүп бердим. Ошон сизле картошкасын, этин, помидор бадырын өзүм даярдап бердим. Мына ушинтип жарым килограмм картошканын сыртын ачып, жакшылап узун кылып туура алабыз дагы. Кызыган майда 15 мүнөт кооруп алабыз. Андан соң болсо бир помидор менен бадырыңды ушинтип ичке-ичке кылып туура алабыз. Биз тоок этинен жасадык. Этти мына ушинтип ичке-ичке туурайсыз дагы, кызган майда жакшылап кооруп аласыз. Эми буга каалаган приправаларыңызды, тузду кошосуз дагы, даамдуу кылып аласыз. Ушинтип баардык азыктар даярдалгандан кийин канем эмне кылды дебейсиздерби? Лаваштарды столго чап-чап эле ушинтип майонездерден сүйкөп баардык азыктарды бир-бирден салып чыкты. Алгач картошканы салса, андан кийин помидор бадырыңды, андан кийин этти сал дагы, үстүнөн кетчуптан куйду дагы, майонезден кошуп туруп жакшылап эле ушинтип кол менен бурап койду десеңиздер, андан кийин канем бетине эмне сүйкөйбүз? Май сүйкөйлү, жумурткабы десем, май менен деле боло берет деп майлап койду жакшылап. Андан соң кытыраак болсун деп духовкада 15 мүнөт кое турдук. 15 мүнөттөн кийин алсак, сонун укмуш шаурмалар пайда болуптур. Эми шаурма издеп Карпинкага барбай деле коет окшоймун. Мына ушинтип балдар менен сүйүнүп баарыбыз жеп алдык. Барыңыздарга аш болсун.